Президент Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды эгемендиктин 30 жылдыгы менен постсоветтик мамлекеттердин башчылары, Азиянын, Европанын, Африканын жана башка дүйнөнүн 4 бурчундагы 43 лидер куттуктады. Алардын катарында АКШнын президенти Джо Байден куттуктап, эки тараптуу өнөктөштүк мамилени мындан ары дагы улантаарын билдирип өттү. АКШ атынан эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстан элине эң жакшы каалоолорумду билдиргим келет. АКШ Кыргыз Республикасынын суверенитетин, өз карандысыздыгын жана территориалдык бүтүндүгүн жактоосун улантат. Кошмо Штаттар Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы күндөрүнөн тартып өнөктөш болуп келет. Биздин эки тараптуу стратегиялык приоритеттүү маселелерибизди алдыга жылдыруудан сырткары, регионалдык тапшырмаларды чечүү боюнча C5+1 дипломатиялык платформасынын алкагында тыгыз иштегенибиз менен биз сыймыктанабыз. Улуу Британиянын ханышасы Елизавета II өлкө башчысы Садыр Жапаров жана Кыргызстан элин өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Бул боюнча президенттин сайтына жарыяланды. Өзгөчө окуя көз карандысыздык күнүнө байланыштуу Кыргызстан элине эң жакшы каалоолор менен катар сизге куттуктоомду жолдогум келет. Оор жылдан кийин биз пандемияга байланыштуу глобалдык көйгөйлөрдөн арылып, жана жакын арада жакшы убакыт келет деп ишенем. Постсоветтик жана Азия өлкөлөрүнүн башчылары да эгемендиктин 30 жылдыгы менен куттуктап, Кыргыз элине каалоо тилектерин айтып өттү. Подсоветтик өлкөлөр Россия, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Украина, Молдова, Эстония, Түркмөнстан, Тажикстан. Азия, Кытай Эл Республикасы, Туркия, Пакистан, Иран, Монголия, Вьетнам, Таиланд корольдугу, Шри-Ланка, Камбоджа корольдугу, Сингапур, Түштүк Корея, Япония, Катар, Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Аравия. Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн жаңы кадамдары кызматташтыкты дагы да жемиштүү жана күчтүү кыларын айтты. Сизди жана Кыргызстан элин Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын алгачкылардан таныган өлкө катары 30 жыл ичинде болуп келгенде эле Кыргызстандын туруктуулугу жана бейкуттугун чыңдоо үчүн болгон колдообузду уланта бермекчибиз. Орток тил, маданий жана тарыхый байланыштар аркылуу дагы да чыңдалуу менен катар стратегиялык деңгээлде уланган мамилелерибиздин алдыдагы мезгилде өз ара пайда жана түшүнүшүнүн негизинде дагы да өнүгө берерине болгон ишеничим бекем. Ошондой эле Түштүк Африканын Марокко мамлекетинин королу Мухаммед VI жана Австралия кеңешинин генерал-губернатору Дэвид Херли да куттуктаган. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.